Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү биздин чыгарылыш болсо выдворение жана депортация тууралуу болмок болчу. Көп мекендештер ушул эки нерсени алмаштырып алат. Выдворение деген нерсе бул силерди соттун чечими менен выдворять этип, өзүңүздүн ыктыярыңыз менен 10 жумуш күндүн ичинде же обжалование кылыңыз, же болбосо Россия Федерациясынын территориясын өзүңүз ыктыярыңыз менен чыгып кетиңиз деген сөз. Депортация болсо бул тилекке каршы мажбур боло турган нерсе. Силерди анда тиги Сахаровго алып барып, андан ары Кыргызстанга өздөрү узатып самолетко салып ийет. Ошо депортация деп коет. Бул эки нерсе 3 жылдан баштап 5 жылга чейин ошо административдүү правонарушение болгонго жараша болот. Кээ бир мекендештерди экстремисттик көз караштары бар деп күмөн саяп кылса, аларды өмүр бою запрет на въезд кылып коюш мүмкүн. Бул эки учурда эмне иш кыласыңар? Эгерде сиз выдворение болсоңуз, өзүңөр чыгып кетиңиз делсе, эгерде силердин документиңер таза болсо, ошо тазалыгын силер кийинки соттон тастыктап бере алам десеңиздер, анда обжалование жазасыңар. Обжалованияны болсо юристтерди же адвокаттарга кайрылып жаздырсаңыздар болот, өзүңүздөр деле жазсаңыз болот. Ошол силер ушул мага кылган иш чара соттун чечими туура эмес болуп калды, мен обжаловать этем деп туруп, ошол сотко кайра 10 жумуш күндүн ичинде алып барып туруп, обжалование документтерди бересиңер, алар кабыл алат. Кайра кийинки соттун чечимине чейин 1 ай болобу, 2 ай болобу, 3 ай болобу, силер Россиянын территориясына официалдуу түрдө жүргөнгө укугуңуз бар, себептеген сот кийинки чечимди чыгарыр элек. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, ушул эле обжалование 3 айдан кийин келгенден кийин кайра узартып, дагы кийинки кассационный судка, андан тышкары Верховный судка чейин узартып кете берсеңиздер, силер ошо убакыт туткан болосуңар, ага чейин ошо Россия жергесиндеги жумуштарыңызды бүтүрүп алсаңыздар болот. Эгерде силерди депортация кылып, Сахаровго алып барса, анда обжалование кылып кереги жок. Себеп деген мекендешибиз Сахарова түшүп калгандан кийин субсик Сахарова деп коет, Центр временного содержания иностранных граждан. Ошол центрде болсо туугандары обжалование тапшырып коет экен дагы, ал мекендешти кайра тилекке каршы чыгарбайт. Ошон үчүн кийинки соттун чечими болгончо ошол киши ошол Сахаровда 1 ай болобу, 2 ай болобу, 3 айга чейин жата берет. Ошон үчүн эгерде Сахарова түшсө, обжалование кылып андан көрө кереги жок. Кыргызстанга эртелек учуп кетип, андан көрө ошол жерден Кыргызстандын кучагына бөлөнүп, ала тоосунун абасын дем алып калсын. Ошол мекендештер, выдворение менен депортациянын айырмасы. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.